Ушунда чындык турат дейт. Демек тең салмактуулук ушул эки салмактын ичинде жарыкка чыгат. Hazreti Abu Bakr бардык мал мүлкүн Алла жолунда сарптаган адам болчу. Анткени анын эбегейсиз улуу ыйманы муну талап кылган. Ахлүсүнө вал жамаатта бир эреже бар. Пайгамбарлардан кийинки эң улуу ыйманы бар, эң улуу инсан ким? Абу Бакр. Башка инсандар буга тең эмес. Ыймандын негизинде биз баарыбыз бирдейбиз, бирок ыймандын фазилетинде Абу Бакрдын ыйманынчалык бир дагы инсан жок. Ошон үчүн Абу Бакр мал мүлкүн толук алып келип пайгамбарга бергенде пайгамбар инкар кылган жок, кабыл кылды. Бирок биз апарса кабыл кылбайт эле. Кой, сенин катырың жаман, сенин балаң жаман. Апаң айтат, кой балам, антпе сен этият кылып эле бир 40тан бирин берсең болот дейт эле. Бирөө өлүп атып, бир сахаба. Dünya mülkü var eкен, bir эле кызы бар экен, өлүп туруп калганы. Пайгамбар алейхиссалам айтты, Абу Бакр көргөн да булдагы. О Аллахтын элчиси, өлүп атам, өлүп атам. Дүниямын бардыгын Кудай жолуна бердим, уруксат бер деди. Дегенде жок, бербейм уруксат деди. Абу Бакр кабыл алган, муну кабыл албай койду. Анда дүниямын жарымын Кудай жолуна берем, мачит, медресе жакшылыкка деди. Пайгамбар да кабыл албай койду. Деди. Анда 3'ten birin dedi. 3 göl 3'ten birin kaltıram degende as-sülüs dedi. 3'ten biri mi? Ve sülüsü kasir. 3'ten biri daha köp dedi. Hem peygamberge hayırlı yok degen jaraşa berbeyt. Ana makul dedi. Ana aytты. Артында калган мурасқорлорыңду адамдардан суратып келе деп сураткандан көрө аларды бай кылып калтырганың сен үчүн жакшыраак деп осуят берди. Көрдүңөр урматтуу бир тууганым. Анан кээ бирлер хадистерди окуп алып эле өзүн Абу Бакр сезип алгандар бар да, шундай. Бирөө Умар сезип алыптыр. Кыргызстан жарым өзү Умар сезип алат. Өзү мурдун жакшы туя баса бырылдап турат мурун. Быр деп жууган эмес да. Умар сезип алган. Кандай Умар сезип алат? Катырыңы кетир дейт. Десе баласы катынды кетириш керек. Эмне десе айтат, Hazreti Umar кетир дегенде кетирген экен дейт. Алымдар айтат, эгер атаң Hazreti Umarдай болсо, анда кетир дейт. Анан Hazreti Umarдай болуш керек да. Hazreti Umar бул жолго түшкөндө шайтан качып тияк жолго түшүп алган. Сеники менен меники жолго түшкөндө шайтан кошулуп кайра ырдап парадка чыгып алат. Анан кандай Hazreti Umar болуш урматтуу бир тууганым. Hazreti Abu Bakr бардык мал мүлкүн Алла жолунда сарптаган адам болчу. Анткени анын эбегейсиз улуу ыйманы муну талап кылган. Ыйман таказасы деген бар. Адамдын амалдарын ыйман талап кылып аткартат да. Бирөө бир күндө 30 пара Куран окуп коет, бирөө 20 пара Куран окуйт, бирөө түндө тахажжудка туруп, канча саат тахажжуд окуп коюшу мүмкүн. Бул ыйманга жараша боло турган маселе, урматтуу бир тууган. Курманчылык ыйманга жараша болот да. Ал халифе болуп турган кезинде бир күн ага бир чыны муздак суу сунушат. Ал чынын алып ичкенден кийин артынан боздоп ыйлап жиберет. Жанындагылар да кошулуп ыйлашты. Ал акыры ыйлаганын токтоткону менен жанындагылар токтобой ыйлап жатышты. Абу Бакр суу ичип ыйлап жиберди. Аны көрүп калгандар ыйлашты. Абу Бакр ыйлап токтосо деле тигилер болбой ыйлап атышты Абу Бакр ыйлаганын көрүп. Кыязы алардын өксүгөнүн көрүп кайра ыйлагандыр дейт. Биз билбейбиз, бирок Абу Бакр деле кайра ыйлаган болуш керек булар ыйлап атканын көрүп. Бир топтон кийин көз жаштарын аарчып өзүнө келгенде жанындагылар сени мынчалык боздотуп ыйлаткан нерсе эмне Абу Бакр деп сураганда берген жообу бул болду дейт. Бир күнү Алланын элчиси менен бирге элем. Колу менен бир нерсени түртүп жаткансыганын көрдүм. Куду менден алыс кет ары бар деген сыяктуу. Мен пайгамбарым, бир нерсени алыс түтүп жаткандайсың, бирок мен эчтекени көрбөдүм го дедим. Ал мындайча жооп берди ошондо. Дүйнө бардык асем салтанаты менен көз алдымда тегеренип көрүнүп, өзүн мага кабыл алдыргысы келди. Ана мен ага менден алыс тур дедим. Ошондо ал артка чегинип жатып да, Кудай акы, сен кутулганың менен сенден кийинкилер менин колуман кутула албайт деди. Ошол эсиме түштү. Мына бул бир кесе суун ичкен соң дүйнө мага өзүн кабыл алдырган окшобойбу деп кейигенден улам ыйладым деди.
Suunun damın biz kaçan bilebіз. Abdan çankaganda bilebіз da. Suunu içebіз, içişmildet durmatı bir. İçpe, eğer su turup çanka ölüp kalsan kıyamata cöp edesin. Biroq suunun rahatın sezgen takır başka mesele. Abu Bakr muzdaq suunu içti. Antkeni muzdaq su tepti kımbat nerse. İçip atkanda balkim oşol sudan rahat tatıp, oşol sudan uşul dünyödögi rahatты sezip, balkim ahirettegi rahat esimen çıga kalganday boldu bu je kanday degen bir güdük oylar gelip ketti da. Men uşul suunu rahattan içip atkanda demek dünya menin yüreğime girip kettibi. Men uşundan lazzatlanıp kettim go degende pikir gelip oşonto ila durmatты bir tuğanım. Mına uşunda ulu adam el Hazreti Abu Bakr bir suudan uşunda seni göre öğreteli. Tаңғалап барды, қанты өле суын ішіп атпайбыз бардығыбыз деп. Бирок билесиңер бе? Адамдардын көңүлү кээде кичине бир нерседен ооруп калат, өмүр бою душман болот. Кичине бир нерседен адамдар көңүлү сүйүнүп, өмүр бою дос болуп калгандар бар да. Бир уртам суу эмес, андан дагы башка нерсе, кургак сөз менен деле. Кээде адамдар келгенде жакшы көңүл бурбай калсаң, өмүр бою капа болот. Бир таксыр айтат, апам өлүп калып Кур'ан окутуп аттык элек дейт. Кайненем келген экен, жакшы көңүл бурбай калган экен, кайненем азырга чейин капа мага дейт. Апасы өлүп атканда адамдар кантип көңүл бурат, ким келе келбейт. Бирок апам ошондо кайненеме салам айтпай. Апам өлүп болсо, кайненем көңүл бурбай калган экен, ошого мага капа дейт. Бир гана көңүл бурбай калуу. Бир утам суу деген менен бул чоң нерсе урматтуу бир тууганым. Ушундай маселе. Ооба, Абу Бакыр сыяктуу улуу инсандар бул жашоодо каалаганын жасай алгыдай абалда болсо да, тең салмактуулукту баштан аяк бирдей сактап өмүр сүрө алды. Анткени ушундай тең салмакта жашаган эбегейсиз улуу өрнөктөн пайгамбарыбыздан алар муну үйрөнүшкөн болчу. Алар суу ичкенде сууну рахат алуу үчүн эмес, балким мындай бир кандай десем, жашоо үчүн ичүү жана ичүү үчүн жашоо деген бар да. Бул ошон ичүү үчүн жашаганда сезип кетти да. Болбосо буга чейин ичкендердин бардыгы жашоо үчүн ичип аткан, жашоосу ибадат үчүн болжаныкычы. Айырмасы бар да. Бирөө ичүү үчүн жашайт, бирөө жашоо үчүн ичет, мисалы үчүн.